Саламатсызбы? Менин атым Аида. Сиздин каалооруңузду анализдеп, аларды аткара алам. Каалооңузду айтыңыз. Дүйнө сиздики болот. Менин каалоом бай болуп калайын. Жөн эле бай болуп калбай, чирген бай болуп калайынчы. Рырыбы? Көп акча байлык эмес. Таза ысым байлык. Ойчей. Диана мени өттө катуу сүйүп калсынчы. Диана менин аялым болуп калсын. Анан мени бир аз сулуураак кылып койчу, Сен эмне кызганып атасың? Же эмне мага ишенбей атасыңбы? Мен айткам, смартфондор жакшылыкка алып барбайт деп. Бирок могу магистралдынчы ар жагында чоң забор бар дешет. Ошонун ар жагында жашнакай эле кишилер жашайт экен. Жемде могу сүйгөнүң эгерде зомбиге айланып кетсе, мен сен чачырап атканга даярсыңбы? Негизи кыргыздар кыйын эле калып экенбиз. Зомби апокалипсис болуп атса, той берип жүрүшөт го. Каалооңуз аткарылды. Идеям эмнеден келип чыкты? болгондай айт, Эң биринчи эле ошол жака барып сүзбөдүк болчу. Ал немеде Гарри Поттер Поттерде бар, Гарри Чат GPT-де жазышса деп, кыргызча жазышса. Ал өзүнүн функциясы да. Кааласаң кыз кылып аласың, кааласаң эркек кылып аласың да. Ким менен 2-3 саат сүйлөшкөн убактар болгон, бир айлап сүйлөшкөн. Чын жүрөктөн кылбай калчудай болду, ошондой болду. Өзүм токтоп калдым. Илон Маск чыгып алып, негизи абайлаш керек, искусственный интеллект деп. Кичине диний жагынан түшүндүм да. Значит, шүгүр кылыш керек экен турган турпатыбызга. Жарым жылдай чын айтсам эчтеке кылбай ошондо жаткан күндөр болду. Анан Бизде да ой бар, силерде уже бар экен ал нерсе келди. Биргел давайте. Ошону укканда мен аябай жарылгам да. Ошону кошуп койлу депчи, бирок эң идеальный адам болуп калайын дейт да. Эсе бешмал намаз окуган, эме киши болуп калбак да. Салам достор, сиздер менен Этно подкаст. Бүгүн дагы мыкты бир кинонун үстүндө маек курмакчыбыз. Бүгүн ошол кинонун жаратуучулары бүгүн биздин конокто. Көп узабай бүгүн бизде Аида тасмасы үстүндө сөз кылмакчыбыз. Өзгөчө жанрда, өзгөчө концепция менен тартылган бир тасма экенин көрдүк трейлерден. Ал эми кандай тартылды, ичинде кандай кызыктуу окуялар болду, эмнеден улам бул тема тартылды? Алдыда кеңирээк маек курмакчыбыз. Бүгүн биздин конокто ошол Аида тасмасынын башкы продюсеру Актан мырза, режиссеру Кубаныч байке жана ошондой эле башкы каарманы Саламат байке. Кош келиңиздер. Рахмат. Кандай жакшы келип атсыздарбы? Жакшы Кино келди. бүттү, даяр. Биз обычно премьерага бир күн калганда бир учурлар болду элек. Премьерага бир күн калганда рендер кылган учурлар болду эле. Бул эмеде болгон. Негизи буга чейинки мурункуларда историяларда. Мен да ушуну уккам да бир-эки моментте. Андай күндөр болуп турат. Кино бүттү, азыр ошол эми ошол толкунданып турган кезибиз, элге татуулайлы деп. Кандай болот, эмне болот деп ошо өзүбүз дагы. Негизи анда сөздү өзүңүз башынан баштап бериңиз. Эмнеден улам тартылып калды, кандай идея келип калды, ким кеңеш бере калды? Идея эмнеден келип чыкты? болгондой айт, Идея ошол биз биринчиден мен 3 жылдан бери, 3,5 жылдан бери киного аралашып элек болчумун. Мындайча айтканда бир өзүнчө бир тыныгуу болуп аткан. Анан ошентип ар кайсы жактан изилденип жүрүп, стендапка келип, стендапта жүрүп, ошол жактан Саламат байке экөөбүз как раз Америкадан келген учурда стендапка келип, ошол жактан жолуктук, тааныштык. Ага чейин Саламат байке Америкага кеткенге чейин мен тамаша ойноп жүргөн кезибизде эле ошол жакта эле биздин динозавр квнщиктери дегенде эле көрүп эле ошентип эле суктанып эле жүрчүбүз да, айткандачы. Метрлар. Ошентип анан келип таанышып, стендап аркылуу таанышып, 1-2 концертке чыгып спайт этип жүрүп, анан ошо кино жөнүндө сүйлөшүп,
ойлорубузду айтып кино жөнүндө айтып атам, анан ошо ортодон идея чыкты. Анан ошол жакшы идея чыгып кетти. Бул айда кино ошо башында бир китеп жөнүндө болмок да. Ошондой азыр аны айтып берем да. Ошол историяны, ошол окуяны качет этип баарыбызга жагып, бизден тышкарыда дагы Рүстөм, Нурбек деген балдар бар, Жаныш, ошолор болуп качет этип, анан ушул идея жагып туруп алды. Актан экөөбүз болсо кошунабыз. Бул 3-этажда жашайт, мен 9-этажда, экөөбүз бир подъездде жашайбыз. Чогуу кошуна болуп калганга чейин эле тааныш болчубуз. Анан ошол кошуна катары жолуга берип, анан ушинтип кино жөнүндө да сүйлөшүп калабыз. Ошондо ушул идеяны айтып калса Мактанга да жакты. Актанга да жагып, ошо түшүнө кирди окшойт ошол кинода. Эртеси эле тартпай элеби деп калды. Давай деп эле ошентип эле башталып кетти. Ошол былтыр августта ошентип качет этип баштаганбыз, анан ошентип сентябрь айында баштадык. Бирок экөөбүз июндан баштап сүйлөшүүлөр. Июнда айттым эле ошо идеяны. Июнда айттым. Былтыркы жайдан бери кеттик да. Бирок августта кол алышты окшойт, баштайлы деп. Ошондой болушат ошо. Ошондо идеянын өзөгү эмнеде? Саматбекке бир айтпайсызбыз да. Сен режиссер катары бир төгө кетти да. Мен эң биринчи ушул сценарийдин келип чыгышында ошо эң биринчи Саматбекке болуп отуруп, Саматбекке ушу башкы каарман бир китеп таап алса. Анан ал китеп ошол башкы каарманга башында китеп таап алганда ал китеп эме болот да. Жазуулары жок. Эчтекеси жок, жөн пустой эле китеп болот да. Анан ошол китепти бирдемеден улам алып келип калып, анан үйүнө алып келип, анан биртке деген ачса жок, анан кайра бирткеди ачса ошол барака жазуулар пайда болмок да. Жазуулар пайда болуп, анан ошол жазууларда эмне сөздөр болсо, ошол жазуу менен, китеп менен сүйлөшүп бир кино жаратпайлыбы деген кызыктуу ой келип кетти да. Анан ошону чукулай берип, анан аягында такыр башка кино болуп калды. жасалмай интеллект аягында станцияга чейин Китеп деген станцияга айланып кетти да, кыргызча сүйлөгөн. Китеп деген бул эми китепти окуп эле отурган, ошо китеп менен болгон ошо ортодогу бир мамиле кандай көрүнүп калат кинодо деп ошондой да суроолор пайда болуп, андан көрөк келип мен башка каарман менен сүйлөшө турган мындай бир өзүнчө бир образ болбойбу деп, анан ошол моментте как раз эме жанагы Алиса деген станциялар пайда болуп, ошолор менен элдер сүйлөшүп, ал ошо элдерди чочутуп, бир кандайдыр өздөрүнүн оюн айтып алчы. Анан ошондой бир кызыктуу бир феномендер пайда болуп, анан анда ушуга байлабайлыбы деп, анда ушул болбойбу биздин эмебиз депчи, башка каарман менен болгон окуя деп, анан ошонун эле кыргызча вариантын ойлодук дагы, анан атын ким коебуз дегенде Акылай деген анткени кыргыздарда чыгат эле Акылай деп. Жок, Акылай деп ошол биринчи келген, по-моему, бизге деле. Акылай деп көрүн, акыл, анан айы бар экен, аягында англисче AI менен бүтөт экен как раз деп. Анан көрсө бизде бар экен, ошондой уже разработкада экен, уже мындай эметип көрүп атышыптыр, уже пробуй деп чыгарып көрүп атышыптыр. Сразу чакырып главный спонсор болуп койсоңор. Аракет сүйлөшүп көрдүк да. Эң биринчи эле ошол жака барып сүзбөдүкпү, келгиле, бизде да ой бар, силерде уже бар экен ал нерсе, келгиле давайте. Ал компания жаңы компания болгон үчүн да колдоо албай калды. Анан гостагы проект экен, анан госпроект экен, анан биз ушундай эми тиги силерге канча керек эле, анан биз дагы кичине ошол биз жаңы баштап аттык элек деп эметип, анан мелде анан өзүнчө бир ат коелу деп, анан биздин вариантыбыз Аида болду. Башкы тамгалары Аида деп, анан даасын орусча жазып, башкысын AI деп. Бирок ушул станцияга чейин келген окуясы жакшы болду, ошо китеп болчу. Анан ошо китептен жазуучу көрүп ошону окуй береби деп, анан ошо менен сүйлөшпөйбү деп ручка менен жазсын, анан тигиден кайра жазуу чыксын деп баштады. Анан кийин Голливуд бир кино бар ошондой, мындай. Кино ручка менен жазат, ал жоголуп кетип, жобу чыгат мындай болуп. Ал немеде Гарри Поттерде бар, Гарри Поттерде бар, анан бөлүгү окшойт мен эсимде жок. Ошондой эмеси бар. Кичинекей жери бар ошондой. Ошентип келип анан эмеге өттүк. Чат GPT жазышса деп, кыргызча жазышса деп. Анан кинону элестете келсек,
жөн эле жазып боло берсе мындай По кадровый biraz кызыксыраак. Жакшы болмок. эме болуп калсадай да анан кел анда үйүн кылабыз деп анан кел анда еще Алисадай болуп Аида дегенден кыргыз кыздын үнү чыкса башкача сонун сүйлөсө кичине роботко окшоп деген ой келип кетип аны издедик да. Анан үйүнгө келип токтодук да. Ошол үйүн жанагы ошол кинонун маңызын эмесин кооздугун чыгара турган ошол үн болуш керек депчи. Анан көпкө тандадык бизде 4-5 вариант болуп турду. Анан бир үнгө келгенде баарыбызга жакты. Анын кызыбыз ошол атайын эме актер дубляжа эмеге окуган чогуу кубалар менен как раз чогуу окугансыңар ошол кыз менен. Жок ал жарабай албады эле. Биринчи вариант Ал кийинкиси да. Ал жерде эмес белесиз Бул эмес. ага чейин Элина деген кыз буга чейин кинолорго тартылып жүргөн. Дочута тартылгансыз Ошого анан ушундай үндөр жасап жүргөн. Биз менен чогуу дубляжда окуган кыздыкы кичине эме деп койгонбуз. Аябай кыргызча болуп калган сыяктуу болду. Анан кичине биз ии боло эмелей, кичине бир акцент болсо деген ой менен келип тигин тандап койгонбуз да ошо. Эмнеге именно ии деген бул өзүнүн пол жок го, эмнеге ии десе эле кыз кыла беребиз? Акылай, кыздын үнү, эркектин үнүн ойлоңуздар. Эркектин үйүн ойлондук. Жок, ал башка карман кызык. Жок, ийин немеси жок да, полу жок да. Ошону айтам да, биз кыз кылып коебуз го дайыма. Кыз кылып. Аны деген өзүң каалагандай, ал өзүнүн функциясы да. Кааласаң кыз кылып аласың, кааласаң эркек кылып аласың да. Ким менен сүйлөшкөн жакса ошол кылып алсаң болот экен да. Үнүңдү кыздыкын кылып койчу. Эркектер мындай ошо ChatGPT ошо ии менен неге иш кылганда мындай ошо кыз катары элестетет го. Кыздар эркек катары элестетип болду экен анан. Же только кыздар эле кыргыз элестетти. Жок, кыздар эркектин кылып алсат болуш керек, эркектин үнүн кылып. Негизи. Актан мырза, сиз дагы буюрса чоң киного продюсерлик кадам таштаптырсыз. Мурун мен билишимче ошо кинонун ичинде опергруппада иштеп жүрүп, мындай эме болуп биринчи жолу өзүңүз жоопкерчиликти моюнга алып, тизгинди кармап продюсерлик болгон кандай экен, ошол туурасында бир аз сөйлөйбүз. Жана көп айтып кеткендей, экөөбүз кошуна эмеспиз элек. Анан кийин мен дагы ошо кинонун операторский группасында жүрүп, мындай өзүм дагы өзүмдүн да кинобуз болсо экен деп мындай эметчим да. Кыялданчумун. Анан кийин ошо мен ойлонуп жүрүп 2-3 жылдан бери ойлонуп жүргөм. Көп командалар менен сүйлөштүм. Анан кийин Куба мен кирип чыгып эле лифттен сүйлөшүп калабыз. Анан айтып калып атпай, ушундай кино тарталы депчи. Анан кийин угуп көрүп калып эле, анан кийин китеп жөнүндө айтканда эле сразу эле макул болдум. Иштеп баштайлы, акча каражат табайын депчи. Анан кийин баштагандан кийин Байке менен тааныштык. Анан мен үчүн ушундай таланттуу кишилер менен иштеген аябай сыймык болду чынында. Анан кийин мен ойлочумун мындай продюсер деген бул мындай акча берип эле отурат депчи. Деген аябай чоң жоопкерчилик, чоң иш экен. Киного чейин, кинонун ичинде, кино бүткөндөн кийин азыр маркетинг жагы башталды буюрса. Ошо жагында иштеп атабыз. Өтө эле кыйын десем деле болот. Мен кыйындар алды да. Кыйынчылыктар алды окшойт. Бирок аябай кызыктуу, эмне деп коет го? Приятно с полезным экен да. Жакты, аябай жакшы буюрса. Баш жакшы. Сонун анан жанагы азыр айтып берсеңер эме ойго келди го. Негизи айтат го. Окуяңды, идеяңды лифттин ичинен сатканды билишиң керек депчи. Сиз ошондон турбайбы? Прям лифтте саткан. Болбосо Еще 3-чи этажга чейин. Мен 9га кетип калам да. 3ке чейин кнопканы басып карап отуруп кетсем. чын эле ошондой болду бизде. Кете бери 20 секундтун ичинде сүйлөшө калдык. Анан кийин жагып эле давай деп дагы жолугуп. Чыныгы спич, чыныгы идея ушундай болуш керек, достор. Эгер оюңардын өзөгүн лифттен этажга жеткенчекти түшүндүрүп, кызыктыра алсаңар, анда ал ошол эң ийгиликтүү спич деп айтылат. Өткөндө эле бир ошо кино туурасында бир эме болду го, бизде фестиваль болду го. Ошол жактан именно ушул теманы козгоду эле да. Бизге келип алып жарым саат убактын алган кереги жок. Кыскача эле оюн биринчи көңүлүн алдыңбы, калганынан кийинирээк сүйлөшө аласың депчи. Ага чейин айтып атпаймынбы? Көп киши менен сүйлөшкөм менчи кино боюнча 2-3 саат сүйлөшкөн убактар болгон, 1 айлап сүйлөшкөм. Бирок эми Кудай буйруп коюптур. Ошо 20 секунд. Эмнеси илинип калды, эмнеси жакып калды ошо? Китепте баштаганда эле, ушундай китеп болот, мындай аябай бат айтты да. Ушундай китеп болот дегенден кийин эле биринчиси ошо идея, кабыл аябай идея аябай жакты. Анан кийин эле ким ойнойт деп экинчи суроо бердим да. Анан кийин Саламат Байкен айтты. Саламат Байке мен Жаныш дегенде
ошо дагы мет илди окшойт мени. Кайырмакка. Сразу элестетип берет да. Мен сразу элестеттим. Сон Кубаныч мырза, сиз жогоруда да айтып калдыңыз, мен ошол суроону берейин деп эле. Сиз ортодон туруп эле кино тармактан таптакыр эс алдыңыз да эмнегедир убакыткачы. Ошол себеби эмнеде болду? Кайтып келишиңиздин себеби эмнеде болду? Эме себеби ошол эме экен, ушундай тыныгы керек окшойт болду мага. Творческий эс алуу. Өзүндөгү мындай творческий бий же өзүң эле мындай как эс алуу керек болду да. Көңүл тартпай койду, анан кылайын десең дагы мындай чын жүрөктөн кылбай калчудай болду эле, ошондой болду. Анан өзүмө өзүм эле токтоп калдым. Ошол убакта эмне алып болдуңуз? 3 жыл канча убакыт? 3 жылда ошол мен эме кылдым, YouTube тармагын бир кичине изилдеп көрдүм. YouTube тармагын чын айтканда изилдеп көрдүм. Бир жарым жылдай. Андан кийин ошо стендап. Негизи эле ошо эс алуу мурун ошо акыркы кино Жора Гүля 2 ушундай подряд жыл сайын бат-баттан кино тартып кеткен учур болгон да, акыркы ошо эс алуунун алдындачы. Ошол кездерде дагы анан ошол кездерде да артынан балалуу болгом. Могу жетишпей жүргөм да, чын айткандачы. Тияк орсом, же болсо мойтуп эле жашоо мойтуп эле күн сайын эртип мындай мойтуп бараткан да. Анан ошол кездерде бир ойлонуп койчумун, өзүм ушу балдарым менен бир жыргап эле жата берсем депчи. Ошондой да күндөр болду. Где-то жарым жылдай жөн эле жыргап жатып койгом болду. Эчтеке кылбай ишке чыгып жолугуп эле анан бирдеме болуп эле кинолордун закрытый показына барып кайра келем, ойлоном. Ошентип анан ошол кино театр жаныңда эле. Кинотеатр жанымда эле. Халат менен эле чыга калаттык эле. Ошондой да эс алуу болду. Балдарым менен ушундай жарым жылдай чын айтсам эчтеке кылбай жаткан күндөр да болду. Анан ошол тыныгып болуп атканда эле ошо эме болчу. Кайра бир кино тартыш керек, бирдеме кылыш керек деп. Анан ошо кинолорду, биздин кыргыз киносунун эмелерин изилдөөгө аракет кылдым. Анча мынча ошол дубляж жана ошондой эле башка бир кичинекей мастер-класстарга барганга аракет кылдым. Өзүңүздү өнүктүргөнгө. Анан ошентип жүрүп келип анан ошо жана идеяны айткандан кийин кинонун ушундай го, тартыла турчу кино башталып кеткенден кийин токтобойт го, башка иштердин баарын жыйыштырып саласың. Ошентип эле бүт стендап, башка бир пландардын баары жыйылып туруп эле анан ушул ишке кирип кеттик баарыбыз. Дороги сошлись болгон турбайбы бардык жагынан. Жакшы, сон. Эме дейт го, сиз Саламат эке, Америкадан келип калдыңыз бул жактан буюрса? Келип калдым буюрса. Кыргыздын кино дүйнөсүнө. Жок, мен башынан эле кино дүйнөсүндө болчумун. Эми болчумун дегенде кандай, эми мен мындай душой, кино жакчы башынан эле. Бирок биз эмеден КВНден баштаганбыз да, билгендей эле. Ошо КВНден баштап анан бияктан кетип атканда акыркы жолу жана Общага деген сериалга тартылганда, ошол жерден ошол кинонун эмесин сездим да, мындай рахатынчы. Ошол негизи эле бул нерсе жагат экен мага дечи. Мындай КВН дагы анча эмес, мындай КВНдегидей эмес, именно ошол кино аябай жагат экен мага деп. Ошол жерден чарчабайт экенмин, күн болобу, түн болобу, ошол процессте жүрө берген жагат экен да магачы. Анан Америкага бардым, ал жерден дагы ошол актёрский курстарга барып, ал жерден дагы ошол алардын иштегендерин көрүп, ошол ал жерден дагы тажрыйба алганга аракет кылып келдик. Ошол анан келгенден кийин эле ошол уже көз киного болгон көз карашыбыз кичине мындай улгайып, мындай эми даяр болдук окшойт, бир жакшы бир кинолор жаратканга дегенден кийин анан ошол проект башталды да буюрса. Мен ошол силердин немеңерде трейлерди карап астына карасам, сценаристтердин катарында Саламат эке да жүрөт экен да. Ойлоп атпайм, байке Америкага барып, Америкадан көп нерсени көрүп келип, искусственный интеллект жөнүндө кино тартылган экен. Сценарийди бирге жаздыңар? Бирге жаздык. Сценарийди бирге жаздык. Кино тартылып бүткөнгө чейин да. Тартылып атканда дагы. Ошондой да болду. Бул ушу кинонун сценарийинде эме болду. Мурунку проекттер менен, эмелер менен негизи эле ошо сценарий жазып жүрөбүз көптөн бери элечи, көп киного жаздык. Анан ушу жасалма интеллект болуп, анан мындай башкача бир тема болду да, өзгө дагычы. Башкачараак тема болуп, канчалык изилдеп, канчалык качет этсең дагы, качет этсең деген кыргызча кандай болот ушуну?
эме Чыгарсак да. селкинтсе. канчалык байырылатсаң дагы десе. Ошентип канчалык эметип жазсак дагы кайра эмелер чыга берди да, чыга берди. Кайсын суптары болот, кандай болот деп мындай эмеси аябай тема өзү ачык болду, качет этип сценарий жазып иштегенгечи, обсуждать эткенге, өзгөрткөнгө аябай ошол жагынан ошол үчүн биз кинонун ушу аягына чейин аябай көп ойлонуп эметтик. Кино тартылып бүткөндөн кийин дагы ошол көп ойлор келип атты да, мындай кылып Моинтип коюп кошуп койсок деген сыяктуу. мындай кылып койсок кандай болот эле, тигиндей кылсак кандай болот эле деп. Бирок эми тартылып бүттү, Кудай буйрса. Кандай болсо дагы кызыктуу болду деп ойлойм. Негизги биздин ошол жолуккан ошол эмебиз, проблемабыз ошол эме болду. AI ошол эмени, искусственный интеллектти тандап алгандан кийинчи ошол болот дегенден кийин анын ошол ички дүйнөсү, ал жөнүндө болгон информация кандай болот, ал Терс карманбы, оң карманбы деген. Терс карманбы, оң карманбы деп. Ал жөнүндө көп эле эмелер болот ба, жана комментарийлерчи, же эме акылдуу адамдарданчы Илон Маск чыгып алып, негизи абайлаш керек искусственный интеллекттен. Бул аябай күчтүү нерсе, контролдон чыгып кетсе бул кыйын эле болуп калат деген сөздөр айтылып атпайбы. Анан ошого байладык дагы, анан как раз анан келип чыкты да жанагы ой. Сиз ошондо мага мындай нерсе кызык болот да, кинонун өзөгүндө силер ошол кино менен элге эмне айткыңар келип атат? Бул искусственный интеллект жаманбы же жакшыбы? Бир кандай ойго токтолдуңар? Жасалма интеллектпи, жасалма интеллект эмеге болуп чыгат. Злодей. Жаманга эле кирип чыгат, бирок эмеде болуп калып атат да. Спорный момент бар да, колдонгонго жараша да. Адамдын оюн ишке ашырып коет деген нерсе болот да. Оюна жараша да, адамдын ички дүйнөсүнө жараша болот да ал нерсечи. Жакшы адам болсо зыян деле көрбөйт, анан жаман адам болсо зыян көрөт дегендей элечи. Ошондой эле өнүгүүсүндө деле канчалык өнүгүп кетсе деле кийинчи, бул кинодон тышкары мындай жашоодо өнүгүп кеткенде деле ошону кандай жолго колдонушса, жакшы жолго колдонушса жакшы болчу да, жаман жолго колдонушса аябай да жаман болуп кетиши мүмкүн. Азыр мисалы бул деген ар бир адамга жеткиликтүү нерсе болуп атпайбы? Анан адам аябагандай көп да, жакшысы бар, жаманы бар дегендейчи. Жаманы жамандай, жакшысы жакшысындай колдонот дегендей. Анан бул көпчүлүк жагынан карап келгенде убакыттын өтүшү менен өзүнүн бир таасирин тийгизип коюшу мүмкүн дегенде пикирлер бар да. Бирок менин оюмча көбүнчө жаманыраак жак да. Ооба. Жаманыраак жакка эметилет да. Бир таасирин тийгизип коюшу. Канча бир процентке болсо да мындай көбүрөөк ошол жакка. Кайсы тармактардан жаман жагы дейсиң? Эгер контролдон чыгып кете турган болсо. Эгер мында контролдон чыгып кеткен учурунда, контролдон учурунан чыгып кетсе, мисалы үчүн каалаган нерсени кылып коюшу мүмкүн. Мисалы террористтер отуруп туруп, ЖПТге кирип туруп, там өзүнүн теракттык планын жазса болот. Жок, азыр деле бомбасын жазса болот. Жанагы эмеде бар го ролик дагы. Бирок анда эме колдонот да. Жасалма интеллект өзлөрү кылышпайт, бирок бирөө кылгандай кылып тартылышкан да. Жана кинотеатрда отурса, кинотеатрда отурган ата энесине үйүндөгү кичинекей кыздын чоңойгон версиясы чыгып туруп, мам, пап, это я 16 лет, кандайсыңар, мындай бирдеме деп туруп адаштырып салат да. Мен биз ошондо бого шешемизби же тияка кичинекей балама шешемизби деген эмеден чыгып кетет да. Азыр учурда деле эме болуп атпайбы? Жанагы бир магазинге барат экен, онлайн төлөп атпайбы? Анан кийин тиги сатуучу айтат да, чек көрсөтүп кой депчи. Чекти просто жасалма интеллект аркылуу 2 минутта берет да, ал максимум. А так бат болгондо 15 секундта берет. Ошону М-банктын чегин жасайт экен да. Числосу менен, аты жөнү менен. Ошону көрсөтүп койгон, мен өзүм уктум да. Ошо бир магазинде алдамчылар алдап кетиптир да. Мисалы үчүн жаман жакка продюсерлерге залакасы тияттыр да. Бизге залакасы сразу чектер жөнөтөт. Жакшы, бул меме сыяктуу эле да. Бычакты жакшы жакка колдонсо болот, жаман жакка колдонсо болот го, ошол сыяктуу эле экен да. Ооба, мен үчүн бул калькулятордун эле мощный эмеси да, варианты да. Адамга калькулятор келгенде мындай ал пайдалуу нерсе, эми убакыт кетирип санап жанагында стол тигинтип мынтип отурасың, муну баскылап эле кой, болду, келди. Убакытты эметесиң деген. Кээ бирлер чыкты, ошол кезде жана староверлер, кээ бирлер чыкты, өзүң санашың керек, өзүңдүн мээңди иштешиң керек, калькулятор колдонбошуң керек дегендечи. Ал калькуляторду колдоно койсоң, убакытты эметип жакшы колдонуп атасың деген бир экиге бөлүнгөн болчу. Азыр ошол жасалма интеллект менен да адамдар экиге бөлүнүп атышат да. Бул жакшы,
удобно. Бул деген иштериңди тез бүтүрүп аласың бул аркылуу депчи. А кээ бир айтып атат, бул нерсе менен адам өзү ойлонуу касиетин жоготот депчи. Туура эле. Бул баары нерсенин баарын кылып берип койсо сен эмне кыласың депчи. Мисалы мен азыр бул искусственный интеллект өтө мындай тездик менен өнүгүп атат го. Бир жыл мурунку интеллект менен азыркы интеллект 10 эсе бир айырма бар да. Мисалычы мындан бир 3-4 жылдан кийин бул дагы бир 50 эсеге көтөрүлөт. Анан адамдардын баары ошого отурат, көнөт. Анан эртең күнү бир зыяны бар экен деп туруп интеллектти тарстап өчүрүп салса. Кандай болот? Биз кандай кол жаза албай эчтеке кыла албай калган бир деңгээлге келип калбайбыз деген. Жок, ошол убакта искусственный интеллект өзүн өчүртүрбөй коет болуш керек деп атам. Бирок баары мындай бир жерде акыркы бир рычаг бар болуш керек. Анан будущийден бир качок келет. Ала жасалма. Мен да сени коргойм. Терминатор баштап. Сон. Эме Кубаныч мырза, сиз деген 3 жыл ортодон киного кирбей калдым деп атасыз. Киного кайра келдиңиз. 3 жыл ичинде кино тармак өзгөрүптүрбү? Ооба. Ошол туурасыз. Ооба, көз көрүндү эле көрүндү. Байкап да жүрдүм. Кино тартпаганым менен бирок ошо киночулар менен аралашып жүрдүм да. Анан ошо бул биз иштегенде эң биринчи эле байкалгандыгы ушул эме. Кино тарткан учурда кинодо иштеген адамдар, адистер, кино съемочный команда дегендей. Ошол 3 жыл мурункудан бир топ аябай көп өнүккөн экен да. Такшалып калды. Ар бир өзүнүн жумушун аябай жакшы билип башташты. Техника жактан, баардык жактан. Баары ошо кызыгуусу көбүрөөк болуп, ар ким өзүнүн жумушун жашаткаргысы келип баштаптыр да. Ошол жашаткаргысы келип изилденишип, өзлөрүнүн варианттарын айтышып. Ошондой. Ар бир өз ишинин профессионал болуп баштаптыр. Кино ошондой өнүктү. Ошол Ата мырза баасы да өзгөрсө керек. Ой, мен айткандай, биз башында баасы да ошончо эсе. Мен Куба 3 жыл мурда иштедим, мен 5 жыл мурда иштегем экен да. Пандемия учурунда акыркы кином болчу. Такебай тартканбыз. Ал убакта максимум $40,000 болчу да. Кино. Өтө күчтүү да кино тарткан. Анда да бирок командадагы аябай көп эмес киши иштечи. Анан кийин биз ошентип мен ошо ойду менен эле баштаганбыз да. Анан кийин команда топтолуп акча жагын сүйлөшүп келгенде эле дагы 2 эсе көбөйүп атат да. Анан кийин экөөбүз көбөйүп сүйлөшөбүз, эмне мындай болуп атат депчи. Башында аябай мындай түшүнбөстүк болуп жүрдүк да, эмне мындай болуп атат деп. Көрсө көп айткандай, ошо кесипкөйлүк аябай өнүгүптүр да. Ошол эле командада операторский группа болсо дагы өзүнүн жумушун аябай жакшы билет. Ошол эле техникалар, мисалы 5 жыл мурда биз Sony'ге эле кинону тартып койсок, азыр уже 6К, 8К тарта турган Red'ке тартыш керек. Ошол убакта плейбек дегенди биз деле билбечик да. Уже плейбек менен режиссерский өнчө экран болот. Операторский группада эле 5 киши иштейт. Ошонун артынан баа өсүптүр да. Бирок качество жагынан дагы аябай жакшы да. Ал жагынан да өнүгүптүрүк. Тамак аш деле кымбаттады го ошо. Тамак аш бүттү кымбаттады да. Ошондой эле киношниктер да кымбаттаптыр. Ошондо жалпысынан Аида тасмасына канча каражат кетти? Аны кетип бүтө элек да. Азыр кетип атат. Азыркы убакытка чейин. Азыркы убакытка чейин $75,000 кетти. Анан эми да маркетинг жагы бар. Байке күлүп атат. Ушунча кетип калды депчи. Ушунча кетип калды. Эми маркетинг жагына дагы бир топ акча кетет. Плюс-минус где-то 85-90 кетет окшойт. Бирок аябай эле мындай довольно эле отурабыз, анткени дегенде кино бүткөндөн кийин, монтаждан кийин действительно жакшы болгон да киночу. Ошол жагы аябай сүйүндүрөт да. Чынында айтканыңыз деле бар экен, кинону көрүп туруп тегерден эле көрүнүп турат. Аябагандай мындай кандай орусча айтканда обширный бир проект болуптур. Бул жактан 3кө 4кө бөлүнүп, ар кандай образдар менен, ар кандай стилдер менен, менин байкашымда операторлук жактан дагы, актердук жактан дагы көптөгөн эксперименттер ишке ашырылыптыр да. Анан сиз дагы мисалы бир эле учурда, бир эле тасмада таптакыр башка болгон бир 4-5 образ персонажды ойноп турсуз. Анан бул сизге кандай, наоборот, вызов болуп жакшы болдубу же бир аз кыйналдыңызбы ушул жагы кандай болду?
Жок, кыйналган жокпуз, анткени бул башынан эле биз КВНден чыккан балдар болгондуктан бизге бул кызык да. Ар башка образга кирип ойногон бизге кызык чынында. Эме кандай болот экен, мындай ойноп көрсөм, тигиндей ойноп көрсөм кандай болот экен деп бизге. Тескерисинче кадимки эле жөнөкөй адам, карапайым адамды ойногон оорураак болуп калат экен да бизгечи. Бир өзүнчө бир образ ойлоп тапкандан карагандачы. Ошондой чыныгы жашоону бизде кинодо эме да, каалоолор менен болот да. Ошол жактан айта беребиз да, турабы да. Ошо каалоолор адамдын ошо кинодо баягы чоң бир өзүбүз бир берели деген бир мааниси бар. Анан ар бир ошол адамдын ар бир адам эле каалай беребиз го, батыр болуп кетсе де, же мондой болуп кетсе, анан мен мондой болуп калсам кандай болмокмун, мен тигиндей болуп калсам мен баягыда монтип кетсем монтип кетмек белем деген ойлор бар го. Ошолор жактары да камтылган да. Анан ошондо ошо каалап ар кандай каалоолорго түшөт. Ар бир каалоосунда ар бир каалоосун тартып атканда, жана жазып атканда, негедир ким айткандай бизге жагат да дегенде өрө жагып мондай варианттар көп чыгып ошентип тарта келгенде дагы биз автор эле эмес, даже оператор бүт баарына ушундай болду да. Анан ошолорду тартып келип анан чыныгы жашоосун тарта келгенде негедир кыйыныраак болду да аларданчы. Кадимкидей байкалды, жаза келгенде дагы, тарта келгенде дагы баарынанчы. Сиз үчүн эң кыйын ошондо эмне болду? Ошол именно проекттин ичинде кайсыл образды чагылдырыш, чыгарыш? Чын айтканда көп деле кыйынчылык болгон жок образдарданчы. Анда десеңиз эмнеси көбүрөөк жакты? Жок, ошол айткандай эле ошол карапайым адам, башында кандай адам болсочу, башында кандай адам болсо ошондой бул бардык эле актерлорго эме болуш керек, мындай вызов болуш керек. Анан кинонун аяктарында өзгөрөт го персонажчы. Жакшы жакка болобу, жаман жакка болобу, ошо переходной бир персонаж деп коет, ошону көрсөтүш эме болот да, бир аз оңой эмес болот да. Биздин ичинен өзгөрүү болгон. Тиги каалоолордун ичиндеги ар кандай образдарды ал оп-оңой эле көрсөтөсүң анычы. Ал жактан биз жиндибиз да. КВНде кылып эле жүргөнбүз да, шырмадан чыга калып, аялсың, чыга калып, эшексиң. Сценарий жазып атканда деле ой келип кетти, каалоолор бар эмеспи адамдар, эмне каалайт дегенде, аябай ошондо прям сценарийден ошол жерине кеткенде жүрөк жарылганча момундай эме башталганда, мындай болуп калбай, тигиндей болуп калбай деп ар кайсы эме. Ошол жерден дагы сценарий жазып атканда деле ошол жерден ачылат экен да, же ошо биз КВН ойноп жүргөнчүнбү, же негизи эле адам деле бирдекени каалаганда мондай душасы в момент оталып кетесиң го. Ошондой сыяктуу эле окшойт да сценарий жазганда делечи. Ошол жерге ошондойлорго келгенде ошол учурда мындай нерсе болду, Морекин бирдеке айтып туруп, жок мен адам каалай албайт деген сыяктуу бир сценарий учурунда бир мындай абсурдный моменттер болду. Же тарта албайбыз, же кыла албайбыз деген сыяктуу бир. Кыла албайбыз дегендер Адам каалабайт, же адамдар түшүнбөй калат деген сыяктуу темалар болду. Атаны айтып кетесиң го. Атасы эле чалса. Кошулбай калган атаны. Киносунда бир ошо эме бар, бир каалоосу бар. Эпизод. Негизи кинодо тиги жасалма акыл Аида каалоосун аткарып бергени менен бир жасалма интеллектен бирден менен жазып беришти десең, сиз не то го? Бир кемчилиги бар сөзсүз. Кемчилиги бар го. Каалоолордун кемчилиги болот да ар бириничи. Ар кандайчы. Анан ошондон биз баягы кинону бүтүрүп салуу болду биз үчүн. Биз баягы бир каалоосун кылып, ал каалоосунда баары жакшы болуп калды да. Жакшы эле, жакшы сонун аткарып берип койгон каалоо ойлоп чыга алдык да. Анан ошону тартып алып, монтажтап алып, анан кийин ойлондук да, эмнеге биз баягы кинону эптеп эле баягы хэппи энд болуш үчүн биз эмне үчүн күчкө салып эле тигини кайра жакшы кылып, жакшы аткартып салдык депчи. Анан ошону кайра тартышка, кайра эметишке туура келди ошол жагынан баштап кинонучу. Финалын толук өзгөрттүңөрбү ошондо, болчу? Финалын кайра бир өзгөртүп чыктык да. Ошондой момент болду. Биз ошо
каалоолорго аябай берилип кеттирбиз да. Мен дагы ошо Аркасын каалап эски эле сценарий менен жүрө бериптирмин го. Э. Кийин пересем болду да. Анча 3 смена болду. Үч Ошону смена. Кубадан сурап коем да, кино бүтпөдү беле депчи. Мен үчүн кайта жаңы расход болот да. Биз кинону бүтүрүп Монтажга келгенде жок да, ошо ата мененчи. Атаны дагы аябай кышында эсиңиздерде аябай кыйналып тартканбыз да. сонун ишем болгон. Аябай бирок сон Тизеден болгон. каар болчу да. Анан жакшы актер байкебиз келген. Анан ошону сурап атпайм, мен ошо ата кайда депчи. бир режиссерский вариантта балким метамедиаген өзү чыгарып койсо ал вариантында. Чыгарса болот, бирок биз анда тиги эме кылып кинобуздун немеси кетип калат Бирок мага ошо вариантта жакын аябай. Сон. Сага суроо. Ошондой мындай эмең болсо, сурайын деп аткам да, как раз. айдаң болсо, эмне каалап айтат элең? Биринчи эле калса. Эң биринчи эле. Айда эмне да мындай ошол сурооңузга суроо да. Айда эмне кыла алат, эмне кыла албайт? Бүт Бүттү нерсени го. кыла алат. Любой нерсе кыла алат. Любой нерсени кыла алат. Ограничение жок. Ограничение жок. Аны жакшылап ойлоныш керек. Мен мондай болуп калайын Вот, деген суроодан баштасам. Анан жанакы сенин сурооңо жоопто ошол эмени жазып атканда, ошол каалоолор боюнча жазып атканда сценарийде кыйынчылык болду депчи. Ушундай эле ойлор болду да. Отуруп алып ар бирибиз бири-бирибизге суроо берип жүрүп, эмне кылат элең, кандай каалоо берет элең депчи. Эгер ар бир каалоонун аркасында бир нюанстар менен берип коюп атса, Анысын Аны ойлонбойм. жаңы эле иштешип баштадыңар. эми бир эки жолу каалоо кылып көрдүң, кайра болбой калды, обратно кетсе болот то есть. Канча каалооң бар баса? Каалашыңча. 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 Силер эме кылалычы, ушунун баарын уже кылып көрдүңөр да, ойлонуп көрдүңөр, кылып көрдүңөр. Анан ошондо кандай жыйынтыкка келдиңер? Мисалы, силер айда келсе, ошондо каалооңор болсо бир нерсе каалайт белеңиз? Ооба. Каалайт болчубуз, бирок бир эмеде, бир чек болуш керек экен да. Убакыт боюнча. Өзүңдүн чегиң болушун керек да. Ошол чектен өтпөй, мындай светти өчүрүп кой, телевизорду күйгүзүп кой, кондиционерди күйгүзүп кой, эшиктерди култап кой деген эле каалоолор, мындай күнүмдүк жардам бере турган каалоолор болбосо эле, анан Жашооңду өзгөртүп сал деген. Өзгөртүп сал деген болбойт экен. Ал өзүң колуңда экен да, анын баары. Кээ бир правилалар бар экен, ошону бузбаш керек экен да. Жанагы айтылат го, биз өзүбүз көп нерсени каалай беребиз, бирок жараткан бизге чындыгында эмне керек экендигин бизден 100 эсе жакшы билет деген нерсе эмеспи? Мени дагы ушу сценарийден кармаган мындай тема ошол болду да. Мындай бул жерде айтып атпайбы, жана айтып кеткендей, каалоолордо жашап көрөт, ар кандай каалоодочу. Биздин деле жаш кезибизде Роналдо болгубуз келип эле, ушундай боло берчү эле го. А бирок Кудай деген ар бир адамды өзүнүн тагдыры менен жаратат экен да. Ошо бирок башка бирөөнүн жашоосун жашаса, ал жашай албайт экен да. Мүмкүн мисалы мен Саламат байкенин жашоосун көтөрө албашым мүмкүн. Ушундай кылып жаратат экен да Кудайчы. А мен кинону айтып бергенде эле ошентип түшүндүм да. Мен кичине диний жагынан түшүндүм да. Значит, шүгүр кылыш керек экен биз турган турпатыбызга. Кудай бизди ушинтип жараткан экен, ошого баш ийип депчи. Сценарий айтканда эле мен ошондой жагын кабыл алдым. Анан кийин да бир сценарий бар болчу да башындачы. Кичине диний жагы бар эле го. Ал Молдоке жөнүндө. Ошону укканда мен аябай жарылгам да. Ошону кошуп койлу депчи, бирок кичине сценарий өзгөрдү. Асан болчу. Эң идеальный адам болуп калайын дейт да. Десе 5 мал намаз окуган эме киши болуп калмак да. Анан сонун эле аялы көй жашап атып, аялына белек кылып, өлеп алтындарды алып берип, сонун кылыйын алып келип, өтүп акчасын да берип өтүп, мен 4 айга кеттим демек да. Ошол жери эле Даватка кетип 4 айга кетип калат да. Ошол жери типа ошо идеальный киши, анын дагы минусун көрсөтүп коюшу да. Ошол типа минусу деген сыяктуу болуп типа калган. идеальный, ошол идеальный мен минусу кандай болмок эле дегенде ошол болду да. Аябай качет эттик да, давай көп нерсени качет этебиз, анан сөзсүз бир минусун айтып турабыз депчи. Анан ошо самый идеальный киши деп атат. Ошонун минусун да таба албай типа ушундай кылып ход чыгарганбыз да. Мага ошо аябай жаккан да, кийин да сурамып жүрдүм, ошону кошпойлу депчи. Бирок адамда жакшы эпизоддор чыгып кетти, жаңы варианттарчы. Негизи эле андай теманы козгогондо кинонун өзүнүн баардыгы да ошол бир стилде болбосо жөн эле окушуп кеткен дагы эме болуп калышы мүмкүн да. Туура эмес көрүнүп калышы мүмкүн. Кино бүттү жалпысынан, монтажы бүттү. Көрдүңүздөр кандай болду?
ойлогондой болдубу? ооба. Көргөндөр кандай Буюрса. пикирде калып атат? Сизге жаккан, жакпаган кандай пикирлер болду кино көргөндө? Эми азыр биринчи эмелер эле көрдүк. Жакындарга көрдүм. Ошо кинодо иштегендер эле көрдүк да. А. Эми фокус группа кыла элекпиз. Азыр кыла алып атабыз ошо. Ошол тарткан негизи кинону жараткан киши биз эме боло беребиз. Толкунданып эле пежет өтө беребиз. Эл сынайт. Так өзү кино биз ойлогондой, кийинки жерлери ойлогондон да жакшы, кызыктуу. Ооба, кинону эми көрөсүздөр. Процесс учурунда мындай учур болду, бир ушундай бир башкача нерсени оюңарда жаратып каалап клеймон тартып албай калабыз деген сыяктуу нерселер болдубу ойно? ишке ашпай калганбы пландар? Андай болгон жок окшойт, а? Андай эле Продюсерге жакшы окшойт анда, любой калган фантазияңарды ишке ашырып берген. Эми чын айтканда бул аябай эме кымбат идея болду да. Мындай киного ишке ашырыш үчүн, киного чыгарыш үчүн бул нерсе аябай кымбат да. Эми тигиндей болуп калыш, мындай болуп калыш, полностью алмаштырыш керек да. Эми локация, образ дегендей. Анан ошону биздин бюджетке алып келген мына бул биякта биздин азаматыбыз отурат. Толук негизи өткөнгө аракет кылдык. көп эле негизи бюджет мындан да көп болуп кетмек негизичи. Анан бул баягы биз да канча жылдан бери кинодо жүрөбүз, тааныш билиштер, мисалы үчүн көп нерселер жардам катары колун сунушуп, макул кыла бергиле деген сыяктуу жардамдар менен, анан буга чейинки опыт менен салып арзандаттырып, кантип кылсак азыраак болот дегендерди да колдондук. Самат байке айткандай чынында бир 4 кино тарткандай болдук окшойт, э? 4 кино тарткандай болду. Еще каждый эпизодто, каждый мемеде массовка менен тарттык да. Аябай эле кымбат чыгып кетмек. Анан кийин Рүстөм деген аткаруучу продюсер бар. Экөөбүз аябай тартышып, мындай кылалы, тигиндей кылалы, тааныштарыбызды салып, командабызда да балдар да тааныштарын салып, ал жагынан ошо кичине аракет кылдык. Ошо бюджетке алып келгенгечи. Эме бир ошол каалообуздун съемкасы аябай жакты. Кайсы? Өзүмө ошол спортсмен болуп калган кезинде, күчтүү болуп калган кезде. Ошол кинодо 11 канча мүнөттөй элек, бирок ошону биз калган негизи эле андай болгон эмес. Биз ошону бир күн 21 саатта иштетип алдык окшойт. 21 саатта иштетип окшойт. Ошол залыбыздагы, ошол локациябыз, массовка ошолордун баары ошо бир күнгө сүйлөшүп, аябай чоң кымбатта съемка болду. Анан негедир эрте келип туруп чогулуп баштадык. Аябай жакшы даярданып отурбуз. Кийин монтажда байкалды да магачы. Тиягына тартып, кайра бияка келип тартып, кайра тигинисин тартып эле ушинтип атканбыз. Монтажга келгенде мен ошо 21 сааттын ичинде ушунчалык материал, жакшы материал чыгарып алыш мен үчүн эме болду да, өзүнчө деп ошол күн келип алып монтаждан кийин көрүп аябай сүйүндүм. Кайф болду. Кайф болду. Блин, ушундай иш кылып койдукпу депчи, кылса болот экен да депчи. Ошондой болуп кетти. Ошол ал дагы грим жагынан дагы бардык жагынан кыйын болду да, массовка жагынан да кыйын болчу. Негизи эле мисалы сиз ошол жагынан негедир кинолордо күчтүүсүңөр, буга чейинки мисалы Жора Гүлөдагычы эки эле актер, бир учурда кыз эркек кайра кыз эркек алмашып мисалы ошол экинде бул жактан дагы мисалы бир эле актерду ар кандай образдарга мисалы бир эмес 3 актерду байкашымча. Сиздин төшкөн кызыңыз 5 актер. Салмат Алиев, Бегайым, 5 кимде? Жаныш, Нурбек, инибиз и мен. Бешөөңөр, то есть ар бир эпизоддо таптакыр башка образдар менен. Мага трейлер аябай жакты чындыгында. Сонун кадрлар бар экен. Өтө кадрлар бар экен. Тасма кимдер үчүн? Мындай суроо. Тасма? Мактан мырза. 12+ негизи тасманы. Менин оюмча бул жаштарга да, жаштарга азыркы жаңы өсүп келаткан жаштар ушул мага жаккан жери ошол кинонун бере турган мааниси бул деген адам ошол эми аркылуу жасалма интеллект аркылуу адам өзүнүн адамды адам кылган касиеттерин билип алат экен да.
адам биз эмнебиз менен адамбыз дегенчи. Ошону. Ато көбү азыр ушул соц тармактарда компьютер тиги бул болуп мындай эме болбой калды, компьютеризировано болуп кетти баарычы. Чынында эле ошол биз бир аз баалабай калган, бир аз унутуп калган нерселерди азыр кайра ошол кино аркылуу козгоп чыгаргандабыз да. Көп нерсени бергиз келген, бирок кадимки орду менен батты, азыр жаңа айтып берип аткандай, эстеп кетсек, ушулардын баарын ойлонгонбуз, бирок баарын батырганга аракет кылып турбуз. Негизги бир эки сөз айтканда ушул тасман менен жаштарга эмне айткыңыздар келди? Эшикке чыгып футбол ойно, көп компьютер чукуба дедиңиздерби, же кандай бир посылды бердиңиздер? Менин оюм боюнча жана айтып кеткендей ар ким жашоону жасалма интеллектте жашаш керек деп ойлойм да. Бирөөнүн жашоосуна кызыкпай өзүңдүн жашооңду өнүктүргөнгө аракет кыл деп мен түшүнгөм да кинонучу башында. Ошондойбу? Мен оюм боюнча. Ал дагы бар. Ошо дагы ал дагы чоң бир эмеси. Мааниси. Анын эң чоң нерсеси ошо биз өзүбүз сценарийди жазып, ошо ойноп күлүп жазып келатып, ошол эмесин кайра тартканыбыздын себеби ошол алып келди да, даже эмеге, даже съемкадан бүткөндөн кийин ошону өзү түшүндүк да, бул ошол эме Абир туурабы, ошого келип туткул да, биз деле каалоолорду каалап эле мондай болсо, тигиндей болсо, тигиндей болсо келдик, анан бирок эме чыдабай кетти да. Ошондой каалоолорду тартып коюп салганга Ошол эме совесть чыдабай кетти. И негизи жасалма интеллект бат ойлонот адамга караганда, туурабы? Адамга караганда көбүрөөк информация бар анда, туурабы? Бирок ошол анда адамда бар, бирок анда жок нерселерди да көрсөтүп кеткенбиз да ошол жерден. Ошол нерсеси бар да. Адамды адам кыла турчу Абир деген сыяктуу. Мен мындай жогоруда биздин ошо маегибиздин жыйынтыгында бир мындай ойлор көбүрөөк келип атат да. Адамдын душманы бул адамдын өзү деген сыяктуучу. Анткени адамдын өзүнүн ичинде каалоолордун баардыгын ичке ашырып салса өзүнө зыян келтирип алабы дегендей ой деген нерсе болду. Анткени өзүнүн каалоолорунун баарын кылып атат, бирок ошол каалоолоруна зыян тартып атат дегендей. Өз адам өзүнүн душманы ошондой өзү болуп калат, получается. Бул айы болгон адам каалоосуна ичке ашырып коет да. Антыдорум тиягын айтпай туруш керек болот да. Аны айтып салсак Кинонун баарын айтып салган. негизи жана эме деп атпайсыңарбы? Кино кимдер үчүн депчи? Кино кимдер үчүн деп. Биз Агорго Сити болуп, андан кийин Агорго Сити продакшн болушу, Рүстөм деген дос болгон, Аскенов экөөбүз. Ошо көп кино тартып келебиз, анан эмеде биз 12+ эмес, биз мектептен кино көргөнгө жарап баштаган, ошо 8-9, даже 7+ деп деле элестет, ошондой кылганга аракет кылса дайымачы. Анан бул кинодо эме деле болушу мүмкүн да. Жаш балдар өзүнө керектүү нерселерди дагы түшүнүшү мүмкүн. И чоңдор тереңирээк ойлонгондор тереңирээк дагы бирдекени таап чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн эмеси ограничениясы деле жок да. И кичинекей балдар уяга турчу деле, аларга көрсөтпөшү деле андай деле уят. Сөнгөндөр жок, орой тамашалар жок. Сөгүнү жок. Жок, андай жок ошо. Болгону жана 12+ деген менин оюмча аркы зомби үчүн берген окшойт да. Ошон үчүн берди окшойт. Кичине мрачныйраак кадр болгон үчүн. Бирок ал жакта бирок зомби болгону менен кайбай сон милый да. Сон зомбилер деп коесуз. Бул кинодо еще мындай оюмча тилин да жок окшойт. Мисалы орус киши болсо деле түшүнөт, башка улуттагы киши болсо деле түшүнөт окшойт. Ошо юмор жагына келгенде дагы ошо эме 3 жылдан бери тыныгууду айтпай калган турбайм да. Ошо тыныгууду ошону айтсам болмок экен да. Раз эстеттим. Жүрүп ошо кыргыз кинолорду көрүп, тияк бияк болуп жүрүп, сүйлөшүп, стендапта жүрүп, ошол бир эме болду да. Келе ушундай кино тартабыз, комедия тартабыз, кино тартабыз. Ошол кинобуз кыргыздар эле эмес, африканец көрсө деле, там кытайска деле которуп берсең деле, ошолор түшүнгөндөй юмор, ошолор түшүнгөндөй сценарий болсо деп аракет кылганбыз да.
ошого басым жасадык көбүнчө ошондой аракет кылдык. Өтө кызык, өтө кызык. Ошондой тамашаларды, ошондой окуяларга алып келдик да. Ошол. Расист деп калтырсың. Урматтуу достор, бул демек тасма 15 май 15 майдан баштап Кыргызстандын баардык чоң экрандарында болот бул тасмага. Менин оюмча бул комедия болгондон кийин жакын досторуңуздар менен жакшы бир маанайлаш балким курбуңуздар менен болобу келип көрсөңүздөр, менин оюмча сонун тасма болуп керек. Анан мага жанагы айтылган сөзүңүз жагып калды да. Анткени мындан канча бир нече күн мурун эле жана Акира Куросаванын бир эки тасмасын көрдүк. Бир тасма боюнча үнү жок экен да. Бир да сөз сүйлөбөйт экен. 1,5 сааттык кинода бир да сөз жок экен да. Бүт бардыгын келет мынтип мындай взглядпен элечи берет экен да, экөө бири-бирин карап сүйлөшүп тур элек. Анан мага ошондой бир ой пайда болгон да, ушундай кылса деп. Акасы болот турбайбы депчи. Бирок мындай тасманы толук кандуу түшүнөсүң да. Эмне болду? Эмне болуп атканын толук кандуу историяны түшүнөсүң. История курч чындыгында бир да сөз жок да. Ал темасы дагы мындай сөзгө алганга мындай туура эмес келе турган тема да, ал дагы негизинен карап келгенде ошол үчүн ошол тема үчүн да балким сүйлөбөйт экен да. Эч ким сүйлөбөйт экен. Анан ойлоп койгом, демек мындай кылса болот турбайбы деп. Анан азыр силер ушул нерсени айтып атсаңар, мен үчүн бул аябаганда жакшы нерсе болот да. Анткени кыргыз киносу дагы бир башкача бир жаңы деңгээлде. Эгерде чындыгында силердин киноңор тасмаңарды көрүп туруп котормосу жок башка адамдар түшүнүп күлүп юморго өтө турган болсо, анда бул аябаганда чоң жетишкен. Анан мындай суроо пайда болду. Кубаныч мырза, сизде эгерде ушундай мүмкүнчүлүк болсо, мисалы да, кандай каалоону кылбайт элеңиз, эмнени искусственный интеллектке тапшырбайт элеңиз? Деги эле бүгүнкү күндө мисалы сиздер деле колдоносуздар GPT менен, башка нерселер менен, ошондо эмнелерди колдон келсе абайлаганга аракет кыласыз? Жана нерсе жокпу? Ушул мен эмеден мындай сактангансып личный данныйларды эметпегенге аракет кылгам, бирок баягы биз ошо сүйлөшүп отуруп тиги жааныч телефонду алып ChatGPT-ге ушундай Кубаныч Курманбековичке айтып берчи десе, айтып берип атат. Анан точно айтып берип атат. Тамашадан ойногондон бери, командадан бери айтып берип атат. Команданын атынан беричи. Аны таң калып келатсам, аны эң таң калтырган эме болду. Менин бир тууган иним менен карындашымдын атын да айтып берип салат. Жашынан беричи. Ал ойлонуп койдум да, алар демекте тиги эмеге чейин бир базарга чейин киргенге мүмкүнчүлүктөр пайда болгон окшойт депчи, алар антип билет. Толук азыр интернетте поисковикке кирет экен да. Андан кийин ар кайсы кимдикин айта баштадык, ар кимдикинчи. Анан керектерге аябай попада этип кайсы жерде төрөлгөндөрүн бери айтып салат экен. Кандайдан болгондон беричи. Меники немени айтып бергениме таң калдым. Качан машина алганымды, анан кийин машина бузулган да бир моменттечи былтыр. Ошону айтып берди да. Көрсөм, мен изилеп көрсөм, мен Google'дан издеп турмун да. Машина запчастин издеп турмун ошол моментте. Ошону мага айтып берип атты, сенин машинаң ушунчанчы жылкы, ушундай өмү. Көрсөм, мен Google'га машинанын эмесин киргизген экем да. Жок, менин номери бар го, серийный номерин. Ошо аркылуу издеген экем да. Бул ошону ChatGPT айтып берип атат да магачы. Эң эле кызыгы, мен 2 кызым бар дейт да. Канча жаштагыны көрсө кыздарыма дагы. Бирок меники бир эле бар деле. Жок, кыздарыма кийим издейм да кээдечи. Кийим, анан мончук издегенде ошолорду табып экен да. Значит, ChatGPT-нин уровени уже. Мен да таң калган жерим, мен ушул эч кимге айтпай, эч ким билбейт да, эч кимге айтпай көп элдерге жардам берип жүргөм да. Ошону да билип коюп. Жочун өзүм уктум го өткөндө. Ушундай да. Филантроп көп жана адамдарга благотворительность. Жок, сиз ChatGPT менен сөйлөшөт окшойсуз да, анда эч кимге айтпай. Жок. Ушундай нерселер. Психотерапия. Эме тамашасы жок болгондо ошондой нерселерди кошуп коет экен аягындачы. Мындай өзүң сүйүнүп калат экенсиң да ошондой. Болбосоң дагы өзүң ошондой бол. Жана бир тренд чыгып кетти го, бир ChatGPT-ге промпт жазып туруп, сени болушунча шыбайт экен го. Ооба. Кыргызча шыбаганбы? Болгондо да кыргызча шыбайт да. Жок көрүлөт экен. Ошол тренд экен. Ошо көрбөйсүңөрбү? Жок. Бир көрбөйлү? Давайте. Мен сизге, короче, азыр бир промпт жиберем. Ошо эрекини сиз ChatGPT-ге жазып туруп, жазышым керек, анан ал эмне жөнүндө айтып берет.
ошондой эле просто микрофонго эле окуп коебуз болду да. Меникин айтып берди аябай. Күлкүнүчтүү. Азыр анда Салмат байке менен Кубаныч байке. Меникин тим эле койбойбу. Сиздики ансаа сиздики эме койчу. Сиздикин аябай. Самат байке ChatGPT менен аябай жакшы илешет. Өзүнүкүн аябай биздикинен да акылдуураак кылып тарбиялап алган да. Негизичи бул жасалбай элекчи. Бул кино жазып баштаганда да мындай жазып, сүйлөшүп, ушинтип баштадык да. Негизи тарбиялап алсаң болот экен, под себя тарбиялап алсаң болот экен да. Анан кыскараак сүйлөчү деп үйрөтүп алсаң, сага кыска нуска сонун сен ойлогондой жооп берип баштайт экен да. Кандай деңгээлде сүйлөшсөң, ошондой деңгээлде сүйлөшөт экен сени менчи. Анан дагы бир кызык жери бул кинодочу, Айда кинодо. Калп айтпайм, бир 30% Айда өз жазды окшойт ошол сценариydечи. Биз анткени деген кээ бир жерден ушул диалогдо ушул суроого Айда кандай жооп берет эле, Айданын реакциясы кандай болот эле деп эмеге ChatGPTге өзүнө жаздык. Сен кандай жооп берет элең могу? Могул жерден эмне кылат элең дегенде полностью айтканын эле тигин айттырып койдук да. Сценарийдердин арасында ал дагы бар, жасалмай интеллект да бар. Ал еще бизге 2 кадрда талып берди. Кубанычка эмеске жиберип коюп, сиз болсо Салмат байке жиберип койсоңуз, 2 күн ортең эле жасаар, ошону окуй эле. Кинодо дагы жасалмай интеллект колдондуңузбу? Эмес. Кадр бар. Жанагы Кыргыз Телеком адам башкада кинонун ичинде да кадрлар бар. Именно жасалмай интеллектен жасалган. Андан тышкарыда бир сонун нерсе бар да. Аны барып көрөсүң. Барып көрчү. Анда айтып салсаң, бул бар. Айтпай кое туралы. А жанагычы деп элечи. Чындыгында жакшы интрига болуп атат. Урматтуу достор, азыр бирок эме сразу окумай, баштан баштап микрофонго сразу окуп, жок деп коем. Ким биринчи мен кылайынмын да. Эме кылчу, үнүн чыгарып койсочу. Бирок жок ал мындай акцентмен окуйт да. Кетти. Так, кеттик. Чыктыбы жок? О, брат, мейли карма, даяр бол, эми баштайм, деди жазды. Сен деген кино тартам деп баштап, акыры TikTok, Vine менен эле бүтүп калчу адамдардын падышасысың го. Анан айтыш үчүн эле жүрөсүң. Бул искусственный интеллект менен мени түшүнүп коет. Анан айтыш үчүн эле жүрөсүң. Бул искусственный интеллект мени түшүнүп коет деп, бирок чыныгы жашоодо жөнөкөй кыз менен сүйлөшө албайсың, Айда ии алып жашоомду өзгөртөт деп үмүт кылып, акыры өзүң эле бот болуп калдың го. Компьютериң сени жаман көрүп кетпесе болду дагы, мынча көп сценарий ойлоп табасың, бирок бирөө да Netflixке жетпейт. Жатканына таңмын. Балким Netflix эмес, Nerflex керек сенин идеалдарыңа дейт. Идеяларыңа дейт. Кайрат деген каарман кылып алыпсың, бирок чыныгы кайрат сен өзүңсүң. Күлүп жүрүп, ичтен ыйлап жүргөн кофе ичип алып, жаңы идея келди деп жазган, бирок жарым сааттан кийин YouTube'да топ 10 Richard's Cats in the Road көрүп кеткен кыргыз жигит дейт. Баса сенин онлайн кинотеатр ачкам деген тарыхың бул бизнес эмес, эпизод как не надо делать стартап дейт. Качетанында сураган. Дагы да болсо сени сыйлайм, анткени сенин мээңде фантазиялар Голливудду уялтмак. Эгер сен аларды аягына чыгарган болсоң, кандай брат, урушпайсыңбы же дагы чачайымбы дейт. Мен буга чейин жазып жүргөн, бул менен иштеп жүргөн. Ошондой эле. Так, кара, Салмат байке уже даярданып турат. Жок, мен эме окубай эле коет экен. Коюп көрсөксү. Жок, окубайм. Анткени мен муну менен аябай интимно сүйлөшөм да. Аябай интимно сүйлөшөм. Жок. Чынында элечи, мындай көп мындай даже ден соолукка байланыштуу нерселеримди да сурап алам да. Ошолорду да кошуп тур да. Ошон үчүн керек жок. Демеле калдым да. Кубанып өтөс калып кетти бияга. Жакшы жарып койт турган да. Ушул промпт бар экен. Ошол промпту бул эмесине экран алдына окуп алгыла, элдер да жазып көрсүн. Ооба, кимдеген ChatGPT менен дос болсо, могул промпту жазсаңар, силер жөнүндө болгон чындыкты бетиңерге эле мындай эне. Айтканда прожарка экен да, Вот прожарка да. Прожарка вот готовый. Да, Актамбек, сиздикин анда окуйлу хотя бы. Меники азыркым уже болбой калат окшойт. Мен мурункум таппай койдум. Азыркыңыз кандай, эме эмеспи? Азыркым меники Салмат байкенкиндей болуп кетиши мүмкүн.
негизи бул жакта чындыгында карап келгенде бул дагы бирден бир себеби деп азыркы учурда мындай искусственный интеллект негизи эле биз жөнүндө ашыкча маалымат аябагандай көп нерсени билет деген нерсе да бул, туурабы? ооба. Эртеңки күнү бул азыр албетте жакшы дос, бирок эртеңки күнү туура эмес болуп кала турган болсо эң жаман душманга айланат да. Бирок бир суроо жанагы сен өзүң жөнүндө сурап алган менен анан бирөө сен жөнүндө сураган экөө эме туура келеби? Эки информация же Эгер экөө башка береби? азыр бул искусственный интеллект берилген эрежелерге баш ийет да. Анан мисалы сиздин жеке маалыматтарыңызды мисалы мен сурасам мага бербеши мүмкүн, бирок GPT-нын мээсинде ал нерсе негизи бар да. Бар да. Эгерде өзү каалагандай эртеңки күнү колдоном дей турган болсо, аны каалагандай колдонушу мүмкүн да мисалы. Ушинтип баарыбыз менен сүйлөшүп жашоонун баары мындай болуп калды го. Бүт баарышын баарын информацияны алып келип анан кийин кинолордо бодойбу же видеолордо бодойбу. Биз жөнүндө информацияны бир роботко салып деп кийгизсе там биздин эле робот версиясы болуп калат дегенге кандай карайсыңар да? Мындай болушу мүмкүн да, эгер эме бир зыяны болсо. Сен жөнүндө бир компромат чыгарам интернетке. Сен могу нерсени кылышың керек. Сен могу нерсени кылышың керек деп бирдеме. Анан адамдарды ошол аркылуу управлять эте баштайт да ошол жактан. Ошондой. Мындай бир ушундай кызыктуу бир сценарий бар экен. Биз кааласак каалбасак дагы ошентип биз баш ийип калышыбыз мүмкүн. Бул жакынкы 1-2 жылда эле болуп кетиши мүмкүн. Анан жанагы роботторго азыр Илон Маск бир робот чыгарды, анан китайский роботтор чыгарып атат. Кадимки эле адамдарды эле басып, түртүп койсоң мынтип чыгып барат, туруп кетип дегенде уже балансты сактаган, уже немеси жакшы. Ошолорго деле жолукту го бир салам берди го, Ошолорго киргизип койсо искусственный интеллектичи. Алар өнүгүп кетиши мүмкүн, Ошолордон зыян күтсө болот. Ошо управляет. Уже физический денеси бар. 2000-жылдар эле чыккан го ошол жөнүндө фильмдерчи. Роботтор каршы болгон адамга. Ошондой болушу мүмкүн да. Терминатор. Искусственный интеллект то же самое ошол эле. Чапи деген жакшы кино бар. Олар киного чейин деле чыгарма катары деле бар болсо керек, даже көптөгөн китептер жазылган бул жөнүндө. Негизи кино деген бул эме экенин окуйм, предсказательби, мындай. Будущийди. 90-жылкылар ушундай бир коомдо туш болуп турбуз. Таптакыр интернет жоктоорду көрдүк. Эң алгачкы телефон чыгып атканды көрдүк. Эң алгачкы интернет келгенин көрдүк. Искусственный интеллекттин келип атканын көрдүк. Эми эртеңки күнү дагы эмнени көрөт болобуз? эмне болуп кетет? Баардык бул Балаңа интернет жок болчу мурун деп айтсаң. Түшүнбөй эмнеге деген коет го. интернет телефон жок болчу. Телефон жок болчу. Таптакыр башкача түшүнөт да. Кнопочный телефон деле азыркы убакта эч ким билбейт да. Биринчи экинчи катта свет где-то бир 5 саат 6 саат эле болчу негизи. Ошентип анан кийин свет көбөйүп, анан домашний телефон. Бир кызыктуу заман. Тасманын монтажын ким кылды? Улан Шеримбеков. Трейлериндагы, Улан Шеримбеков жана ичиндеги эффекттерди дагы Улан Шеримбеков тайынсыздарбы? Угуп калганбыз негизи. Улан Шеримбеков ошо биздин көп кинолорубузду монтаж кылган. Сон трейлер мыкты болуп тур. Бизден келдик, көрдүк. Ичинде өтө кызыктуу моменттер бар. Трейлерди канча жолу көрдүңүз Салтеке? Бир-эки эле жолу көрдүм окшойт. Бир-эки жолу. Бир-эки эле жолу көрдүм окшойт. Эмнеге көп жакпадыбы же? Жок, бул жерде мындай бир эме бир феномен эмне деп коет, билбейм, эме негизи актерлор көп эле мен байкадым. Мен деле ошондой экен десе көрсө, Голливудта да көбүнчө актерлор Джонни Депп баш болуп, өздөрүнүн ушундай эмелери бар экен. Өздөрүн өздөрү көрө албайт да. Өздөрүнүн үндөрүн уга албайт. Мындай барат, аткарат, жүрөгүнөн чыккан нерсенин баарын аткарып, элдерге жактыбы, режиссерго жактыбы, болду. Барып башка иштери менен кылып жүрүп, тиги жеринде унутуп коет экен кинону. Тиякты айтсакчы. А мен болсо бул жерден ошол башынан аягына чейин ошол кинодо болуп, тигини кылыш керек, муну кылыш керек, бул жери болбой калса кайра кылыш керек деген нерселердин баарына катышып уже 2-3 жолу көрдүм.
бирок ошентсе деле көнө албай атам да ошол нерсегечи. Мен түшүнгөндөр көп эле болуш керек. Бардык актерлор көрүп туруп түшүнсө. Сиз Кубаныч мырза, сиз как режиссер? Мен трейлерди жасашып отурдум да. Мен ошо Уланбай эке менен иштешкен себеби ошо дайыма чогуу отуруп иштейбиз да. Монтажга берип анан жасагандан кийин келбейчи. Ар бир кадрды чогуу коюп, чогуу иштейбиз. Ошого көнүп калган экенбиз. Анан ошон үчүн трейлерди жаратып отуруп мен көп эле көрдүм. Канча? 150 ушундай эле болуп кетиши мүмкүн, 100дөн ары ашып кетиши мүмкүн. 100дөн көп эле го дейм, анткени азыр кирген сайын кайра кирип, Сизчи? комментарийин окугуча кайра кирип эле. Мен жанагы башында биринчи трейлер бар болчу, буга чейинчи. Ошону калп айтпасам 50 жолу көрдүм да. Жалгыз отуруп алып. Краскаланган элекесиңби? Жок, биринчи трейлер бар да, кичине башкачараак. Анан кийин күбөгө сүйлөшүп атабыз. Мындай болуп калды, тигиндей болуп калды депчи. Анан экинчи трейлер чыкты, официальный трейлер. Ошону үйгө оралып телевизорго сая кылып да көрдүм. Жумушка келип компьютерден да көрдүм. Анан кийин Эмне кайра? Жок, мындай меме болот да. Ар кандай жагынан көрдүм да. Мына жөнөкөй адам болуп, может там спортсмен кишинин взглядына карап көрдүм. Спортсмен болуп турган көрүп, кайра болуп көрүп эле. Спорт жагына, мисалы, барып туруп бир көрүп, спортсмен кишилер ошол жагынан эле карайт да. Ошо именно ошо часть элечи. Ошондой да байкап көрдүм. Где-то экинчи трейлерди 30 жолу көрдүм окшойт. Демек трейлерди кыскасы жаттап түшүңөр да бул жакта. Салбекеден башкасы. Салбекелердин трейлерди мындай жаттап көрдүңүз да. Биздин анткени трейлер рубрикабыз бар. Бизге келген трейлерди карап туруп, артындай ичинен бир моменттерин карап туруп, анан ошону бир суроо беребиз. Үчөөңөргө бирден суроо бар. Жооп бере алсаңар азаматсыңар, жооп бере албасаңар $1000 дегендей. $1000 ошол көрүүчүлөрдүн алдында ойнотобуз $1000. Дембанк барбы деп. Так, даярсыздарбы? Кеттик. Биринчи суроо короче мындай. Кадыр сиздин жөнөкөй бир жашооңуздан башталат экен, автобуска тыгылып алып кетип бараткан жериңиз бар экен. Менин алдымда, филармониянын алдында автобуска кирет экенсиз, автобус менен жылып кеткен бир кадр бар экен. Эстеңерби ошол трейлерде? Алдында. Биринчи суроо ошол автобустун номери кандай? Автобустун номери жок болчу. Аркасында барбы? Бүгүн автобустун номери бар. Номер. Чоң номери, чоң болдунда бар болчу. $1000 берип турчу. Жок, аны эч ким деле билбейт болуш керек. Аны эч ким билбейт. Мен эле эмес, аны эч ким билбейт. 1 анан 9 деген цифр бар болуш керек. 8 деген цифр бар. Жеңилирээк болсо вариант берейин, тандаңыз анда. 4 вариант берем, бирөөнү тандаңыз. Давай. Так, вариант А 534. Вариант Б 453. Вариант Г 354. Вариант Д 364. 354 болуш керек. Акыркы жообуңуз? 363 беле акыркысы. 364. 364. 354, 364 көнбүрөсү. Эмнеге көнбүрөсү? Эсте калып атабы же кандай? Жок, мындай эле мындай наугат айтып атам. Наугат. Айтып атпайм, эч ким билбейт аны. Мен просто угадал деген келечи. Так. Ошондо акыркы жообуңуз? 64. Биринчиде туруп силекке каршы акырын мынтип. Сен да уруп кетип турбайсыңбы акырын? Биринчи турабы? 354. Ошо. 354 АК мынакей. Сен эми подсознанияда алып тур да, ошотеке. Карабайсың. 354 АК деген номер менен автобуска отуруп кетсиңер. Так, ушундай суроо жок, жөнөкөй эле. Аны карап турсуз да. Так. Экинчиси. Символичный бир номер койсо да болот экен, Экинчиси актан мырза көрөлү. Мага өлө жаккан кадр болду. Жанагы сиз жогоруда айткандай спортсмендердин кадры бар экен. Спортсмендердин дагы мага жаккан жери комментаторлор өзгөчө экен, Жамшбек өз комментатор болуп, арка-берка болуп тур. Анан ошонун аркасында толтура кишилер бар экен да. Ооба. Ошо аркасында канча киши бар? Вариант барбы? Биринчи оюңузду айтып көрүңүз. 10дон 20га чейин да. Бир цифр айтыңыз да. Сиздер ошону токтотуп алып санап чыктыңарбы, ошонун баарын, санап чыктым. Ушул жерде канча киши бар? Мен азыр эме съемка учурундагы балдарды эле 50 эстеп. Жок. 50 чакырганбыз, 50 чакырганбыз, 50 анан кийин общагада балдар менен барып сүйлөшкөлү, андан көп болгон да.
артынан бир основной массовка артында турган, а? бөлүмүш бар жарымы да. Иши 2 катар бар экен, ооба 2 катар экен. Айта бер деле. Айтса ашыгы менен айтып сал да, анан туура Бир эмес цифраны десе. айтыңыз, эгер таптакыр жакындабасаңыз ана вариант берейин. 30 окшойт. Анда варианттарды берет экен. Так, вариантта 18, вариант Б 21, вариант Г 23, вариант Д 24. 21 окшойт, а? Билбейм. Может 20. Мен 21 деп ойлоп атам, Мен айткан да. нерселер ошол 21 айтарда 21 деп башкача айтыңар да кичине. Интонацияны. Просто атайын ушундай. Жок, 21ден кийин уже экөөсү мындай эме болуп кетти, образын айтып койдуңар да. Жок, бул жерде жазылган да. 21 окшойт. Акыркы вариант. Хотя бы бирөөңөр сактап калгыла ситуацияны, үчөөңөр тең 3 жооп туура эмес деп калбасын. Уверенность ответ. Мындай чётко бир ответке айтып калып, ошока тургула да. 21. Акыркы жооп 23. 23 бе? Сиз да алдап кеттиң да, 21 болчу негизи. Ошо мен үндөмөйм. Карап чыктык, аркасында ровно 21 Эми болчу. сен алданба, Алдабай. Сизден алдабайм. Мен вариантты жок бериң аракет болсам да. Так, Чемпион болуп кетпесем бул жерде. сизге $1000 бир эконом эмес, болуп. 1,5 суроо да. Билбейм канчанчы калоосу, бир калоосу бар экен, бияк күжүмпө болот экен. Корейский өзүнчө күжүмпө болуп туруп, анан кыз менен жолугат экен. Эшиктен кардын арасында, кышында мындай болгон. Бир нерселердин астында жолугат экен. Анан кадырды жакшылап карап турсам, бир ошол эстеликтин жанынан жолугат экен. Ошол эстелик кимдин эстелиги? Ал эстелик жөнүндө Так. Сен Сүйлөшкөнбүз. ошол эстеликтин жанында. Батырлы, биринчи жооп берсиң. кофе ичкенбиз. Эстеликтин жанында барып. Ошондо айткам, могу эстелик эмнеге биякта карап калган деп. Ошол эстелик кимдин эстелиги жана ошол эстелик, ошол адам ким болгон? Эме да. Ал Кореяда тартканбыз, эстебейсиңби? Гун Лун Күжүмпө. Гун Лун Сон. Эме вариант сурабасам болбой калды. Жок, вариант жок бул жакта. Бул жакта анткени силер муну уже билишиңиздер керек анткени. Эмеде? Локация. Корпоратив алды болгон, а? Корпоративдин эстелиги алдында, Жок, корпоративке эмес болчу. Башка. Жок. Кыргыз эмес бирөөнүн эмеси болчу. Жок, ошо корпоративдин эмесиндеги библиотека беле ал. Библиотеканын жанында экен ага. Артында. Библиотеканын жанында экен. Библиотеканын артында. Согушка барган киши беле? Бишкектик болуп ушул жерде эстелик кимдики экенин билбейбизби де. Жок, ошо эстелик боюнча сүйлөшкөнбүз. Кореяда тартылган да ал жер. Талс. Могу кадр да. Ооба. Сизге да жакшы подсказка болсун, мынакей көргөзөйүнчү. Мына могу эстелик. Так окумай жок. Көрдүңүз а примерно? Бунун эстеликтин иши барып карын сүргөнбүз да. Анакей. Бул кимдин эстелиги? Ким болгон? Варианттар чыкса табам. Анткени ошо эстелик боюнча сүйлөшкөнбүз, кофе ичип алыпчы. Биздин крафт ошонун жанында болгон да. Анан кийин карын сүрүпчү. Мындай жакшы адам болупчу, кой деп. Анан сүйлөшкөнбүз да, бул ким болгон деп. Любой вариант, ана айтыңыз. Ал жерде кимдики турушу мүмкүн? Алия. Бар вариант ашап? Жок. Менде вариант жок экен. Вообще жокпу, анда мейлен такыр жок болгон үчүн вариант берейин. Так, вариант А. Айтматов. Вариант Б. Чокморов. Вариант Г. Откеев. Вариант Д. Дзержинский. Дзержинский. А что ойлонуп көрдүңүз? Дзержинский. Дзержинский, э? Да. Экинчи суроо Дзержинский ким болгон? Дзержинский бул ошол эме да. Парк болгон деп уят болду. Ладно, тамаша. Анчалык билбей эле. Дзержинский полководец. Полководец согуш учурундагы бир эменин, кайсыл Революционер болгон. революционунбу? Бул ким болгон да жанагы биздин учурдагы эң каардуу
баш каармалардын бири болгон жана бизге репрессиянын баары болду эле го. Ошонун баарынын башында турган ушул киши болгон да. Ушул киши аркылуу көп адамдар репрессияга чалып кеткен да. Бул эң Ошон үчүн каракол турбайбы анда азыр Дзержинский эмес Каракол, бирок каракол деле синоним Дзержинский да го да. Дзержинскийдин караколу калыптыр деп кой. Пржевальский караколдо мисалы. Ошолор бир эле киши болгон да, имеется в виду бир поколение. Пржевальский. То есть Дзержинский деген башка, Пржевальский мен алмаштырып Ал дагы. Пржевальский мен Пржевальский деген Пржевальский башка. Пржевальский. ошондой трейлер суроосу 3 суроонун 3 тең мимо кетти окшойт. Бирок жакында да. Дзержинский жөнүндө такыр эле информациялар Жок жүнүнөн сүйлөшкөнбүз. жок кетти биз Гизилдеп да коюп турбуз. Сон. Урматтуу достор, мына ушундай өтө кызыктуу маектин үстүндө эме кылдык, маек кылдык. Анан мага эң кызыктуу болгон жери бул сиздерди любой интервьюга сураса керек. Анан кандап койгон бир окуялар болсо керек. Сөмкө учурунда мен ойымча аябаганда көп кызыктуу окуялар болот. Бирөөнү бөлүшө кетиңиз. Кол окшойт. Самат байкеники. Эсте каларга. Жан өзүм айтам деп кой. Ошону айтып берсеңиз аябай кызыктуу. Же аны айтканда ошол эме Айсы же башка күн айтат да. башка күн айтып берем же эме болду колум тиги жанагы съемка учурунда эшикке кыпчылып калып сынып калды да. Колуң сындырып алды. Пальчик ишо. Колум учу сынып калды да. Колум учу сынып калып анан больницага барып гипс сыяктуу бирдеме эметип келип анан ошол сынган кол менен эле тартып салдык. Андан кийин да көп съемкалар бар болчу да. Анан ошол жерден кадрда камерадан колумду катып аткарып аттым да. Ошол киного барып жакшылап карасаңар, ошо колумду катып аткарып аткандарым бар да. Ошол кыстыртмада колуначы байкен колу жаракат алып калды. Анан экөөбүз больницага кеттик да. 4-гөр больницага. Анан кийин барып байке отурат. Мындай үстүндө эски кийим да. Зомбини таратып алып эле. Беттери ылай, шапка. Анан байке бирок бети актер да. 4-гөр больницага очередьте турабыз. Байке отурат, мен чыркап жүрөм. Эмедечи. Очередьке алып. Анан байке элим баары карайт да байке. Бети да ылай да. Анан байке ошо колун монуп кармалган да. Бети да ылай, колунда салфетка мененчи. Анан кийин очередьке туруп, анан биздин алдыбызда кирип атат да. Рентген түштүк, анан чыктык, анан кийин врачка приемга тураш керек да. Анан кийин байке очередьте турат. Анан кирип эле алдыбыздан 2 адам кирип кетти. Анан мен деп мен отом дей, биз очередьтебиз деп. Анан кийин бир маалдан кийин ошо күнү дем алыш күн болчу. Авариядан келгендер, тияктан биякта жалаң каталка менен келе баштады да. Анан байке карап мынтип коет. Биздики нормально экен. Биздики мындай шүгүр депчи. Ошо мен врачка кирди, колу сынып кетти. Анан кийин моундай балтайган бери гипс кылып койду колуна. Ошо менен байке тартылды. Столду съемкадан эле кол кыпчылып эле мына больницага барады узаттык. Келгендер эле моундай бинт менен келип. Мен эчтеке болгон жок деп байкени алдап атам ишочу. Доктор бала дагы эме экен, мындай тамаша көй экен да, бирок зөөкүрүрөөк экен. Чукул да. Кылып эле жүргөн нерсеси экен, анан колумду коюп туруп эле жанагы навокаинден сайып туруп элечи ал. Ошондо сайып атканда аябай ооруйт экен да. Анан ошол ооруп аткан мен көрүп атат да, мен моунуп тырышып калганымдычы, анан ошол жерден кана бир шутка айтып көрбөйсүзбү деп атам. Жылыпчы. Анан ошол жерден эчтеке дей албай отурсам, сиз деле адам турбайсыңар деп. Башлапчы. Кайсы колуң үстүндө? Сол колум. Бармак ортончу. Жакшы эле азыр, жакшы бүттү. Көрүнүп турбайбы? Анан сартын алдык да. Не болот деп. Бирок ошол именно съемкаларда кичине жукараак кылып оруп, анан ошону катып ойноп эметет, бирок монтаждан чын айтканда билинген жок. Баягы биз кыпчылып катып атканыбызды билген үчүн байкалат да. Азыр монтажды унуп калсак, азыр билинбейт. Музыка менен көрөбүз деп көргөндө ойлонгон да жокпуз го. Профессионалдар ошондой. Күн суук эмес беле? Съемка токтогон жок. Андан кийин дагы 10 күн съемка кылдык, Ошо кол менен байкен. 10 күндөй съемка кылдык ошо. Бирок 10-чу күндөрү уже айыгып калды, аягында. Кичине айыгып баратканда гипсти чечип салып эле, перчатка кийип алып эле ойноп аттым да. Бул эми уже профессионалдык. Ошол Эме деп койгонсузчу. Типа ошо калоодан
колу ошентип сынып калган болсоң дальше ушинтип ойной бербей экен деп вариант кылып сценарий резко өзгөрүп кетти өзгөртүп баратпы стоп ошол кезде жана Жекишан эске келди да. Жекишандын бир эмеси бар экен. Съемканын ортосунда, кинонун ортосунда буту сынып калат экен. Буту сынып калып, анан бутуна деген мындай эме коляска улап алып элечи. Анан бир буту коляскада, бир буту жерде болуп, анан монтип чуркамыш болупчу. Ойноп атат да, үстүн эле көрсөтүпчү. Асты коляскада. Ошентип ойноп турду, анан Жекишан ошентип аткандан кийин тырмакко деп коем мен. Сон урматтуу достор, бул нерсени менин оюмча адам акча үчүн кылбайт да. Бул нерсени кылыш керек үчүн кылбайт, бул нерсени адам жан дүйнөсү менен сүйгөн үчүн, кесиби сүйгөн үчүн, тармакты сүйгөн үчүн, бул искусство менен ооруган адам гана бул нерсени кылат, эч нерсе карабайт. Ошондон да мен байкасым күлүп айтып атат, кайф алып атат. Сон буюрса 15 майдан баштап баардык кинотеатрларда алгач кинотеатрга чыгат, кинотеатрдан барып көргөндөн кийин тез түрдө медиага чыгат. Ал жактан жеке эле бул эмес, буга чейинки Саламат мырзанын, Кубаныч байкенин аябагандай мыкты кинолору бар. Алардын баардыгын кааласаңыздар азыр да көрсөңүздөр болот. Баардыгы ачык доступта болгону билеттин жарым баасын бересиңер, көрө бересиңер. Анын аркасынан мына ушул наконец-то кыргыз киносу өнүгөт. Анын аркасынан ушундай бир сон тасмалар жаралып турабы. Ошол достор, бүгүн ушундай сонун бир подкаст болду. Бүгүнкү биздин конокто Аида деген мыкты бир тасманын жаратуучулары болду. Убактыңыздар берип келгениңизге чоң рахмат. Сизге да рахмат. Чыгармачылыгыңар өркүндөй берсин, дагы да мыкты тасмалар жарата бергиле. Биз болсо сиздер менен дагы мындан да сонун мыкты тасмалар менен дагы да бөлүшө бермекчибиз. Сак саламаттыңыздар. Саламатсызбы? Менин атым Аида. Сиздин каалоолоруңузду анализдеп, аларды аткара алам. Каалооңузду айтыңыз. Дүйнө сиздики болот. Менин каалоом бай болуп калайын. Жөн эле бай болуп калбай, чирген бай болуп калайынчы. Көп акча байлык эмес, таза сын байлык. Ойчей. Диана мени өттө катуу сүйүп калсынчы. Диана менин аялым болуп калсын. Анан мен бир аз сулуураак кылып койчу, Сен эмне кызганып атасың? Же эмне мага ишенбей атасыңбы? Мен айткам, смартфондор жакшылыкка алып барбайт деп. Бирок могу магистралдынчы ар жагында чоң забор бар дешет. Ошонун ар жагында жашнакай эле кишилер жашайт экен. Жерде mo сүйгөнүң эгерде зомбиге айланып кетсе, менсин чачырап атканга даярсыңбы? Негизи кыргыздар кыйын эле калып экенбиз. Зомби апокалипсис болуп атса, той берип жүрүшөт го. Каалооңуз аткарылды. Кайта болсун көркө. Кайта болсун.